Балбал таштар — бул сөздүн мааниси таш бетине түшүрүлгөн сүрөт эмес, же душмандын образын берген айкел дагы эмес. Ал жөн гана өлтүрүлгөн адамдардын символун берген, өзгөчө формага ээ эмес таш деп айтышат. Алардын түзүлүшүн айрым окумуштуулар эки типке бөлүп карашат. Адамдардын келбети толук түшүрүлгөн балбалдар жана адамдын башы жана бети гана түшүрүлгөн балбалдар деп бөлүшөт. Балбал таштар байыркы жана орто кылымдарга таандык көчмөн түрк тилдүү уурулардын мүрзөсүнө коюлуучу таш айкелдери болгон. Айкелдердин бийиктиги 1,5 метрден 4 метрге чейин болуп, алардын көпчүлүгүнө адамдын айкели, кийим кечесинин деталдары, канжары, кылычы же колуна кармаган чөйчөгү менен кошо чегилген. Балбал таштар Монголиядан, Европанын түштүк-чыгыш талааларынан, Борбордук Азиядан, Түштүк Сибирден, Алтайдан кездешет. Алгачкы балбалдар байыркы көчмөн элдерге жана башкаларга таандык болуп, көпчүлүгү 6-7 кылымдарда кыргыз, огуз, кыпчак жана башка түрк тилдүү элдерде коюлган. Мындай балбалдар Кыргызстандын Талас, Чүй, Ысык көл өрөөндөрүнөн да көп табылган. Тынч океанынын түштүк батышында Псайхи аралынын өзгөчөлүгү бар. Бул жакта дагы балбал таштар табылган. Эгерде сиздер дагы бул аралчага барсаңыздар, батышты карап турган 887 түрдүү бийиктиктеги таштан жасалган эстеликтерди көрөсүздөр. Алар 13-15 кылымдардын ортолорунда жасалган деген божомолдор айтылат. Бул эстеликтерди аралдын жашоочулары Рапа Нуи деп аташкан. Кийин ал жерге келген европалыктар Муаи деп да атап коюшкан. Башка элдердин эстеликтеринен өзгөчөлүгү анын бийиктиги жана мурундары узун, ээктери чоң, тик бурчтуу кулактары, коюу каштары, ичкерге кирген көздөрү менен өзгөчөлөнөт. Алгач адамдар бул эстеликтерди көргөндө бир гана башы көрүнүп, анын астында калган дененин келбетин байкашкан эмес. Эстеликтердин калган жагы 2012-жылы май айларында болгон окумуштуулардын казуусунда аныкталган. Алардын башы сыртка чыккандан бөлөк, анын астында адамдардын денесин чагылдырган келбети да болгон. Чындыгында айкелдердин бийиктиги 10 метрдей болуп, 90 тоннаны түзөт.